жардамчысы болуп иштедим. Мисалы да мурдакы биздин агайларыбыз чудо кыргызского кино деп коет го, ошону тарткан агайларыбыз айтып калат го. Бизге абдан оор болду, ушундай оор камераларды көтөрүп тоого чыктык деген сөздөрдү угуп калабыз. Бизге анчалык деле кыйын болгон жок, анткени биз заманбап техника менен тарттык. Биздин баш каармандар болгон таланттуу актерлор Эржан Осмонов жана Самара Каримова мен ушул сериалдын сценарийи менен таанышканда эле ушул башкы ролдорго мына ушул эки актерду көргөнүм мен ойлойм, мен жаңылган жокмун. Экөө тең мыкты актер. Учурда ушул башкы ролду ойноор кездери экенин дагы бир жолу далилдешти. Кандай роль болбосо дагы, чоңбу же болбосо кичинекейби аны аткара билиш керек. Ошондой эле ушул кинодо да анактын образы мен үчүн өтө маанилүү болду. Биздин операторубуз Алыс Тынай осветитель. Ар бир кызматкер, ар бир чыгармачыл адам өзүнүн бир салымы болгон үчүн, күчү аракети болгон үчүн ушундай көпчүлүк бир баардыгы бир ынтымакта ойлогон оюбуз, көздөгөн максатыбыз бир болгон үчүн ушундай кыска убакыт аралыгында биз ушул сериалды элге сунуштай алдык деп ойлойм. Ынак, сен келип калдыңбы? Кимдин койунан туруп келдиң? Үйдө күтөм деп коет. Ынак. Сериалдын түшүгү аябай эле оор. Бул эме 40 минутта бат эле өтүп кеткендей болот, бирок ошо 40 минуттан аябай көп кыйынчылыктар болот ошо 40 минуттан жасаш үчүнчү. Бул биз жалпысынан 23 серия чыгардык. 23 сериянын Бишкектен, Көлдөн тартылды. Ошо каякка барсак, ошол компьютерди кошо алып, ошол жакта монтаж кылып жүрдүк. Сериалда ошол иштеген балдар, кыздар менен баарыбыз бир туугандай болуп калдык. Ошол телесериалдын тартууну максат кылып, ошол максатыбызга кыска аралыкта жеттик. Сериал тартуу оңойго турган жок. Кыргыз элине сапаттуу көргөзүш үчүн заманбап техникалар менен тарттык. Мунун жыйынтыгы жакшы болду. Демек биздин колдон келет. Сериал тартууну улантуу үчүн болгону колдоо жана каражат керек. Сериал тартуу негизинен чоң эмгекти талап кылат. Бул сериалда мен өзүм актер, актрисалар менен иштештим. Саатын айтып, убактысын тактап, эртеңки тартыла турчу эпизодун айтып, бирок
бирөөнүн жумушу болсо бирөө бош болуп калып, бирөө бир жака кетип калып же жумуштары чыгып калып, ушундай моменттерден улам биз өзүбүз съемочный команда эпизоддорду өзгөрткөнгө туура келип аттык да. Актерлорго байланып, алардын убактысын тилеп, ошого жараша биз эпизоддорду тандап тартып аттык. Колдон келишинче режиссердун тапшырмасын аткарганга аракет жасадык. Албетте кино тартыш жеңил эмес. Биздики кыска толук метраждуу фильм эмес, телесериал болгондуктан убакытта аябай көп талап кылынды. Мен үчүн аябай кызыктуу болду. Оператордун жардамчысы болуп иштедим. Мисалы да мурдакы биздин агайларыбыз чудо кыргызского кино деп коет го, ошону тарткан агайларыбыз айтып калат го. Бизге абдан оор болду, ушундай оор камераларды көтөрүп тоого чыктык деген сөздөрдү угуп калабыз. Бизге анчалык деле кыйын болгон жок, анткени биз заманбап техника менен тарттык. Биздин баш каармандар болгон таланттуу актерлор Эржан Осмонов жана Самара Каримова мен ушул сериалдын сценарийи менен таанышканда эле ушул башкы ролдорго мына ушул эки актерду көргөнүм мен ойлойм, мен жаңылган жокмун. Экөө тең мыкты актер, учурда ушул башкы ролду ойноор кездери экенин дагы бир жолу далилдешти. Кандай роль болбосо дагы, чоңбу же болбосо кичинекейби, аны аткара билиш керек. Ошондой эле ушул кинодо да анактын образы мен үчүн өтө маанилүү болду. Бул биздин операторубуз Алыс Тынай осветитель. Телесериалын тартууну максат кылып, ошол максатыбызга кыска аралыкта жеттик. Сериал тартуу оңойго турган жок. Кыргыз элине сапаттуу көргөзүш үчүн заманбап техникалар менен тарттык. Мунун жыйынтыгы жакшы болду. Демек биздин колдон келет. Сериал тартууну улантуу үчүн болгону колдоо жана каражат керек. Сериал тартуу негизинен чоң эмгекти талап кылат. Бул сериалда мен өзүм актер актрисалар менен иштештим. Саатын айтып, убактысын тактап, эртеңки тартыла турчу эпизодун айтып, бирок бирөөнүн жумушу болсо бирөө бош болуп калып, бирөө бир жака кетип калып же жумуштары чыгып калып, ушундай моменттерден улам биз өзүбүз съемочный команда эпизоддорду өзгөрткөнгө туура келип аттык да. Актерлорго байланып, алардын убактысын тилеп, ошого жараша биз эпизоддорду тандап тартып аттык. Колдон келишинче режиссердун тапшырмасын аткарганга аракет жасадык. Албетте
кино тартыш жеңил эмес. Биздики кыска толук метраждуу фильм эмес, телесериал болгондуктан убакытты аябай көп талап кылынды. Мен үчүн аябай